Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 17 февраль 2021 жыл Кара Суу базарындабыз. Тагыраак айтканда көпчүлүк эжелердин суроолору боюнча живой гүлдөрдү тартып көрсөт деп суранышкан. Азыр ошол живой гүлдөр боюнча маалымат берип кетели. Азыр мына жердин астынан өтмөктүн жанында ушул жерде живой гүлдөр бар экен. Азыр ушул жерден живой гүлдөрдөн силерге маалымат алып берели. Эже жакшысызбы? Gülder kaçadan buldu tece? 800'den. Nalar? 16 yakın mı? 300 somdan. Nalar? 800. Nalar 300 somdan. Nal son açılan gülderken 800 som diyen. Bu at Orkideya. orkideya. Na sarı eko tüsü birli ha? At alışı. İçine gelin ben. 250'den. 250'den şular. Katar açılıptır bardık ha. Narıklar şuların da bir tür ha. Nal çoğun çöğüce alaya. Al satıldı. Satıldı mı? Dolarlar 400'den. Dolar 400 somdan eken. Nalar bular satıldı ha? 250'den. 250 somdan. Nak şeker gülder çiçe? 150'den. 150 somdan değil. Gerçi. Bunda sizin gülleriniz çiçe mi nalar Katar? 250 somdan. 250 somdan. At alışları çe? At alışları. Anda atlat gül. Siklamen. Na ikincisi çe? Primola degen. Primula degen gülder eken. Bular kança ece? Bular 150 somdan. Bulda mындай çoğun oyu. Karşı almaştırabı. Tagin almaştırsa çoğun oyu da. Nalar gül uruktar. Burada udabreneler. Ha, udabreneler eken nalar. Bular barlı udabreneler. Uruktar yok mu? Mana uruktar, badır degen. Ha, bu badırın uruktar, bu mömöjemişler. Gülün uruktar var mı? Na, nerede gülün uruktar var eken? Na, yerde bardık uruktar bağlar bir bece. Neden sizden bece? Bağlar bir bardığı. Gülün uruktar. Tegiz ele. Tegiz eylik sondan deyit na. Usma, ukro bardığı var eken yerde. Argандай türler var eken na. Mınдай gülдөр var eken. Bu şu süretteki gülдөр uşunday bolup çıgat ha? Süretteki gülдөrdей bolup çıgat eken. Mına tamır gülдөр çeçe tamırına? 15 somdan. 15 somdan штук ha? 15 somdan ekse ösüp çıgat Kuda kalasa. Индийский кана деген gül eken bul. Mınдай. Yüzge şeyin açılat ha? Nal ekisi Georgina deyit. 20 somdan штук mınдай tamırına. 15 somdan. Saksı gül deyit mınдай. Sonun gül eken aranzar. 15 somdan eken штук. Жақшы gülдөр eken bırak buna var. Şunda össe жақшы. Rahmat ece. Şul yerde daim oloslar. Şul yerde daim olup ken şul yere gelsеңizdер şunday. Mınдай gülдүн бардык түрлөрүн аласыздар. Караңыздар өтө жақшы gülдөр eken bırak. Görünüşü үйгө. Негизи gülдүн комнатадагы микробторду сактайт дейт а? Өзүнө тартып алат да микробторду. Мына gülдөр ушундай микробторду өзүнө тартып ала турган ушундай касиети дагы бар. Үйдөгү жаман микробторду өзүнө тартып алып, адамга келген зыяндарды булар алдын ала алып турат. Тазалап турат да. Эң жакшысы геранда. Налар а? Герандар. Налар эң жакшылар болот экен. Мына канча эже бул? Ачылайын деп калыптыр. 100 сом дейт мына гүл. Ачылайын деп калыптыр. Каршыгы менен. Жакшы. Азыр бул жактан биз дарактан болгон гүлдөр дагы бар экен. Азыр ошолор боюнча дагы маалымат берип кетели. Эже мынал жипаржутту Павлония дейт. Ушулундай болуп гүлдөйт. Өссө а? Канча баасы? 450 сом көчөттү менен караңыздар. Мынал экинчи индийский сирена деген, сирен гүл экен, сирен деген. Индийский сирен, анда сирен гүл болуп, ушундай болуп гүлдөйт экен караңыздар. Бирок жакшы экен көчөт. Мына сирен гүл канча же индийский? Сирен гүл мына. Уян bir xil ekan. Jannat gül shundaymi? Мына жаннат гүл деген да бар экен мындай. Оролуп, өрөткесин да. Ha bu hozir ikki xili bor bizda, ikki chekasidagidan bor, oq bilan. Qanchadan bilan? Ушундай эки чекесиндегидей бар экен, мыналар бар экен караңыздар. Ак, кызыл, мындай розовый болуп бөлүнөт экен мындай. Караңыздар. Мына гүлдөр чеже? 400 болуш. 400 сом болушу. Мынал экөө бир кыл а? Бир кыл деген төртөө. Мына арчалар а? Канча арчалар? 150 сомдон. Арчалар 150 сомдон. Мынал эле жөн эле гүл эме а? Үйдүн алдына кет. Кой. Канча бул? Башка түрү. 1,5 миң депем, 1200 ге берем. 1,5 миң сом, 1,5 миң сом берем дейт. Мынал экинчиси чеже 1200 берем дедиңиз а? Мынал Дроп бу. дроп. 400 да. 400 сом экен ушул. Көчөтү. Мына ушул жерге гүл катарга келсеңиздер дагы мындай гүл уруктар бар экен. Ушул 50 сом дейт. Мындай гүл дейт экен гүл. Бул 50 сом бир ложкасы ба?
Bir ложка 8 сом. Бирок bir ложка дейм көп эле болот. Мыналар ромашка сыяктуу гүлдөр чече? 20 сомдон. Ар жылы ча дейт. Мына короз гүл экен биз. Мына мурунку. Канча бул? 20 сом. Мына беар дегенче? Beyar деген 50 сом ташы. Бул ар түстүү болуп чыгат да, баягы семеттин боюна эгип койсоңуздар, бизде мурун бар болчу, ушулар жакшы. Мына астра гүл чече? Бем аркылы ар жыл чыгат. Ар жыл чыгат, бир эгип койсоңуз ар жыл чыга берет экен. Мына караңыздар, өтө жакшы гүлдөр бар экен бул жерде дагы. Мына чече? Бул мына уругубу? Баш бирге. Канча бул? 20 сом. 20 сом. Bir ложкасы 20 сом экен мына. Мына ушундай гүлдөбү эже? Чекеси ак, ортосу кызыл болуп. Баасы канча мунун? 50 сом ташы. Кашыгы 50 сом экен, bir ложкасы мына. Жакшы. Мындай ар түрдүү гүлдү тандап алсаңыздар да болот экен мына. Жакшы. Рахмат эже, ишиңизге ийгилик. Мына урматтуу эжелер, сиздер бүгүн Кара Суу базарындагы гүлдөрдүн бааларын билдиңиздер. Колдон келишинче сурап, азыр эми чыгып аткан учур экен. Мына жаз келип, Кудай калса жаз келишинде гүлдөр эми көбөйүп, жакшы дагы көбөйсө, кийин дагы бир чыгарып көрсөткөн аракет кылабыз. Бул гүлдөрдүн дагы башка түрлөрү дагы Кудай калса келет да. Азыр мына жаз келип, эми башталып аткан үчүн гүлдүн дагы көбөйөт дейт Кудай калса. Ушул көбөйгөндө дагы бир чыгарышылып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар. Бул алоя гүлү негизи көпчүлүк билет. Бул беттеги жүздөгү бырыштарды көбүнчө кетиргенде жардам берет. Муну суусун сыгып алып, аял кишилер жакшы түшүнөт бул алоя гүлү. Мондой өтө жакшы карасаңыздар, ушундай өзүнчө бир бир бутагынан ушунча чоң болуп өсөт. Бул алоя гүлү дагы өтө пайдалуу гүл. Анан үйдө турса дагы үйдүн абаларын тазалап, свежий аба кылып турат. Мунун дагы ушундай пайда жактары бар. Үйгө дагы ушундай гүлдөрдү көп эгип отургузуп койсоңуздар, негизи жакшы. Жаш балдарга дагы абаларын тазалап, жакшы эме болуп турат. Ушундай гүлдөрдөн эгип, үйгө дагы коюп коюңуздар. Азыр мына бизде 5 жеринен 6-7 будак болуп чыгып атат ар жеринен. Булар да чоңойсо ушундай бир дагы да чоң идишке отуруш керек болот муну. Кудай калса бул өссө дагы башка идиштерге отургузуп, муну дагы көбөйтөбүз деген ниеттебиз иншалла.